Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тема панель инструментов, колдонулуучу программа SagaGIS. Панель деген эмне? Панель бул ар кандай конструкциялык элемент жана түз жалпак формага ээ деп бизге Википедиядан маалымат берип жатат. Бизде карасаңар кара жана ак түстөгү панель турат. Биз ага инструменттерди жайгаштырып койсок, бизде панель инструментов болуп калды. Бул биздин реалдуу жашоодо мисал катары. Ал эми панель инструментов программанын ичинде, компьютердин ичинде кандай болот? Панель инструментов бул графикалык элементтин интерфейси. Максаты бир нече элементтерди өзүнө жайгаштыруу деп атат. Бизде мына бир панель бар. Ага биз инструменттердин баарын жайгаштырып койсок, бизде панель инструментов пайда болуп калды. Эми биз толук түшүнүш үчүн азыр мен SagaGIS программасын ачып, панель инструменттерди бирден көрсөтүп баштайын. Биринчи мына панель бизде көрүнүп жатат. Панель инструментов ушундай болуп жылат. Кээ бир инструменттерди мен алып койгом. Ошон үчүн керектүү гана инструменттер ачылат азыр. Биринчисинде бул папка. Открыть десең эле сразу бул мурда иштеген папкаңар гана ачылат. Кайсы папкаңар ачылып, биз бул жакта сакталып калса, ошол автоматически open деп бассаңар ачылып калат. Кийинкиси бул сохранить проект. Бул проектти сохранять эткен. Бул папканы эмес, бул файлды эмес, только проект. Кийинкиси бул менеджер. Менеджердин терезесин ачуу деген түшүндүрүп. Объекттердин менеджери. Бул өтө маанилүү терезе. Болгон ошо объекттер эмне маалыматтардын баары жүктөлсө, ушул менеджерде көрсөтүлүп турат. Карасаңар, бул өйдө жагында 3 элемент турат. Биринчиси мына tools. Бул tools деген куралдар. Кошумча геопроцессингде жок нерселер tools'та бар, tools'та жок нерселер геопроцессингде болот. Кийинкиси бул data, маалыматтар жүктөлгөн. Баары ушул жакта көрсөтүлүп турат. Бирок көрүнүшүн өзүңөр тандап аласыңар. Бул биздин иштеген иш картабыз. Кийинкиси мына маалыматтардын көрсөтүлүшү мына бул бак түрүндө. Азыр мына данныйды басып туруп 3 деп басып койсом, бул бак түрүндө же болбосо алгоритм түрүндө мага көрсөтүлөт. Кийинкиси thumbnails деп турат. Бул болсо мозаика, sketch же болбосо кичирейтилген карта түрүндө көрүнөт. Бул азыр менеджердин гана терезеси. Ушундай интерфейске ээ. Кийинкиси бул объекттердин касиеттери, же болбосо биз азыр көрсөткөн менеджердеги объекттердин касиеттеринин баары ушул терезеде көрүнүп турат. Бул менеджер менен касиеттердин терезеси экөө бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Бул дагы жылат, интерактивдүү, каалаган жериңерге коюп иштей берсеңер болот. Азыр эч нерсе жок данныйда, ошон үчүн азыр библиотека эле ачылып турат. Кийинкиси бул маалыматтар булагы, data source деп турат. Бул жакта компьютердин ичинде жана ошондой эле сырттан алынган маалыматтардын баары ушул data source'дун ичинде болот. Азыр мен компьютердин ичинде дискси баары көрүнүп турат. Эки жолу дискти бассам болгон, мага ичиндеги папкалардын баары ачылып атат. Керектүү нерсени мына ушта слой түрүндө болот. Плюстарды басып, керектүү папканы, керектүү файлды загрузка кылып жүктөсөк болот. Мен азыр бул жактан бир файлды издеп туруп загрузка кылып көрөйүн. SRTM'дин 5104 TIFF форматындагы файлды ачтым. Мына мага азыр sketch же болбосо кичинекей карта түрүндө көрүнүп турат. Анткени мен жанындагы наркы алгоритм же болбосо бак түрүндө деген базылган эмес. Ошон үчүн мага мындай кичирейтилген карта түрүндө көрүнүп атат. Менеджерди карап турсаңар. Эгерде мен азыр бакты бассам, мага мына ушундай алгоритм же болбосо бак түрүндө болуп, баары ветвь менен көрүнүп атат.
CRT014 деп эми свойствосын карагыла, кандай болуп турат азыр. Мен азыр башка файлды загрузка кылайын мына Excel'де, эми свойствосын карагыла, properties сразу өзгөрүп атат. Мына описаниясы, историясынын баары башкача. Формат, файлдын форматына жараша именно ушул properties өзгөрүп турат. Эгерде эмнеге өзгөрүп атат десеңер, мына ошого байланыштуу датада кандай маалымат болсо, properties ошого жараша өзгөрөт. Кийинкиси бул сообщение, message деп коет. Болгон ишиңердин баары, туура эмес жазалган, туура жазалган иштердин баары ушул жакка сообщение болуп, маалымат болуп чогулат. Кийинкиси бул издөө жана бат куралдар. Мен азыр бул жака бир code grids деп жазып көрөйүн. Аны атынан жана описаниясынан галочкаларды коюп туруп издеп көрөйүн. Code grids деп бул билесиңер, gridди кесүү деген команда. Азыр окей деп бассам, мына мага интерактивдүү кесиш керекпи же мындай эле code grids деп маны сурап атат. Мына терезеси ачылды. Мен муну болсо geoprocessingден жана башка тулстан издешим керек болчу. Кийинкиси бул help. Help деген бул SagaGis'тин именно сайтына шилтеме берет. Муну бассаңар, библиотека, сайт жөнүндө маалымат жана көчүрүп алуу маалыматтардын баары ушул help деген силерге жардамчы болот.